Греше булагым канча мынча болсо да келеңде жарап калат. Гүл өстүргөнүм 10 жылдан ашты. 10 жылдын жүзү болуп калды уже. Ошо гүлдүн эмелерине кызыгып, түрлөрүнө кызыгып, гүлдүн түрлөрүн чогулттум да. Анан чогултуп, гүл үйгө мынтип көрүп неметкен келген кишилерчи, коноктор кызыгып, ушинтип сурап, неметкен сайын өзүмө да шык берди. Өзүмө жаккан гүлдөр мындай жапыз, карлик деп коет азыр, карлик сорттор деп. Ошо жапыз көбүнчө гүлдөп өскөн гүлдөрдү жакшы көрчүмүн. Анан азыр эми декоративный гүлдөр деп чоң гүлдөрдү да өстүрө баштадым үйгөчү. Ооруса эмнесин туура эмес кылып алдым деп, мисалы үчүн кээ бир гүлдөр сууну көп сүйөт, а кээ бирөө болсо сууну аз талап кылат да. Анан жалбырактарын жууйм, жалбырактары чаң басат, баладай эле карайсың да. Ысык көл райондоруна көбүнчө кетет. Анан Бишкекке да кетет. Бишкекке да салам. Анан могу түп райондору көбүрөөк алат. Бу Ак Суу району, бу тегеректеги айылдагы келиндер, кыздар кызыккандар алат да. Бул деген клубневая бегония дейт. Булар деген монтип самсалап өсөт да, мынтип горшокту жаап, мынтипчи. А бул бегония элатиор деп коет. Гүлдөрү мындай майдараак болот да, мындай. Бул болсо золотая рыбка деп коет. Бул бугенвилия. Үстүндөгү тек гүл фиалка. Жалпы гүлдөрдүн саны 100дөй, түрү болсо бир 50дөн ашат го. Гүл өстүрүүдөн тышкары кол өнөрчүлүк менен да алектенем. Курчактарды токуйм, сумкаларды токуйм, анан ковриктер. Азыр ушул тапта үйдөн сого берем кышында. Анан жанагы 31-август жана майрамдарда, ярмаркаларда чыкканда ошондо алып чыгам. Бул өзгөчө оюнчук. Мындан аябай көп жасагам. Ушул аябай кызыктуу болот экен да, ушундан көп өттү. Мынакей, силер көрүп тургандай клубника. Анан мындай сюрприз да, мынтип курчак болот. Балдарга кызык болуш үчүн мунун кийимдерин баары чечилет. Көйнөктөрү, булары, мындай чокою, мына мынтип. Анан мындай сумкаларды да токуйм. Сумкалардын көбүн өтүп кетти ошо көбүн. Мындай мягкий упушкаларды токуйм. Азырынча деген могу ковриктерге аябай кызыгып атышат. Ковриктердин мындай түрүн согом. Ушулардын овальный кылам, тегерекчесин кылам. Ушуларга аябай кызык. Азыр ушуларды токуп атам. Буларымда акча, гүлдөрүмдү сатсам акча өзүмдүн керектериме жарайт. Жолдошумдун кызыгуусу гүлгө арткандан кийин меники да артты. Бир үйдө жашап аткандан кийин үйүңө көрүп берет экен. Азыркы учурда мода дагы ушул гүлдө болуп атат. Элдин баардыгы тең гүлгө басым жасашып, анан жолдошума жардам берем. Жок болуп калса сөзсүз биринчи очередь гүлдөрдү карайбыз. Гүлдөргө суу куюлбай калса жанталашып, гүлдөргө суу куюп, жолдошумдун кабагы түшүп калбасын, гүлдөрү соолуп калса деп чогуу бири-бирибизге эли шаркак болуп жардамдашып жасайбыз. Ушул тармакты тандаганыма сүйүнөм. Анан бул гүлдөргө дагы адамдардай эле, жаш балдардай эле мээрим керек. Ар бирин карап, мен үчүн бир эс алдырат да меничи. Жакшы өсүп, жакшы баркырап берсе, өзүм сүйүнөм, кадимкидей өзүм да жаш баладай болупчу. Ай сайын болжол менен 10дон ашып гүл сатам. Ал гүлдөр деле мисалы үчүн өткөн эмесине жараша чоңдо чоң баа болот. Негизи кайсыл тармак болбосун эмгектенсе өзүрүн көрөт да. Ошо эмгегиң бааланып, арктанып өзүнүн эмеңе акыбет айтат экен да.